Assalamu alaikum dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalım arkылуу amандашканыма кубанычтамын. Бүгүн сиз менен биргеликте булочка даярдайбыз. Пахтадай жумшак. Аябай сонун булочканын рецептин сиз менен бөлүшөм. Бизге керек болот айран. Айран таразага тартып алдым. Андан кийин суу, кум шекер 4 кашык. Андан кийин дрожь, жумуртка. Эми туздан салып жакшылап аралаштырып коебуз. Мынакей достор, ушинтип жакшылап аралаштырып алгандан кийин унду үстүнөн салып жуп-жумшак камырды жууруп алабыз. Сөз түрдө видеонун аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Сиз дагы сөз түрдө даярдап көрүңүз. Аябай сонун булочка болот. Балдар мектепке барганда, мектептен кайтканда, деги эле болбосун айланганы чыкканда сүйүп жей турган бургерлердин булочкасы дал ушул менин рецептим менен болот. Мынакей ушинтип камырыбызды даяр жууруп алгандан кийин акырында бир аз өсүмдүк майын куюп, бир аз ийлеп тындырууга коебуз. Каналда жаңы болсоңуз, сөз түрдө каналга катталууну унутпаңыз достор. Ал үчүн подписаться кнопкасын басып, жандагы коңгурочону сөз түрдө кагып коюңуз. Мынакей достор, эми муну тындырууга коебуз. Арадан убакыт өттү, биздин булочканын камыры даяр. Эми колубузду бир аз өсүмдүк май менен майлап, таразанын жардамында бөлүп алабыз. Кааласаңыз таразасыз дагы жасасаңыз болот. Ар бирини мен 100 граммдан өлчөп алдым. Сөз түрдө даярдап, балдарга бургер жасап берсеңиз дагы өтө сонун болот. Үй шартында эмне кошулганын өзүңүз билип турасыз. Мынакей ушинтип бардыгын таразанын жардамы менен өлчөп тартып алабыз дагы. Мынакей достор, эми мунун бардыгын ушинтип тегеректеп шарикче кылып алабыз. Каналда жаңы болсоңуз, сөз түрдө катталууну унутпаңыз. Видео жакса жасап көрсөңүз, сөз түрдө каналды колдоп, лайк басып, комментарий жазып бөлүшкөндү унутпаңыз. Мынакей даяр булочкаларыбызды духовканын листин астын майлап, андан кийин тизип алабыз дагы. 10-15 минутага тындырып коебуз. Үстүнө жумуртканы сүйкөп тындырууну коюп коем. 10-15 минуттан кийин 160 градуста бышырып аласыз. Үстүнө кооздук үчүн мак сээп койдум. Кааласаңыз сеппесеңиз же сейдана сепсеңиз да болот. Мынакей биздин булочкабыз даяр, ушинтип бышып чыкты. Эми муну духовкадан чыгарып алабыз. Мынакей аябай жуп-жумшак ушундай сонун булочканы өз колуңуз менен даярдап алыңыз. Ушундай сонун жумшак булочканы өткөзүп албоо үчүн сөз каналга катталыңыз. Эгер видеонун аягына чейин көргөн болсоңуз, сизге чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман туруңуз.